Эми этеккер өз нормада 12-14 жаш, подростковый период. Бирок ушундай учурлар болуп калат, кээде 2-класста, 1-класста келип калган учур болуп калат азыр. Эми заман талабына ылайык азыркы тамаштан зависит этиши мүмкүн аларчы. Жана гормоналдык фондон зависит этиши мүмкүн кыздын өзүнүн. Бирок эрте келип калган болот, анан коркуштун кереги жок. Эми эне болгондон кийин жана кызга гигиенаны үйрөтүш керек. Кандай алып жүрүш керек этеккер келгенде. Прокладка коюш керек, кызым андай мындай, сен буга коркпо, ушундай болот, кыздар чоңойгондо чоңоюп айтасың деп түшүндүрүш керек. Менструальный цикл келип баштаган, бул уже подготовка болуп баштайт организм келечекте эне болууга. Көбүнчө бул этеккер өзү 12-14 жаштан келет. Эми анча-мынча болуп калат, 1-2%, 1-2 класс бүткөн кыздарда болуп калды. 6-7 жаштардан келип калды азыр. Анын коркунучу жок. Бирок ошол мезгилде эми кыз кичинекей болсо апасы жардам берип, прокладканы алмаштырып, күндө жуундуруп аны жардам берүүгө аракет кылыш керек. Анын эч коркунучу жок. Например, 1-2% кыздардын кушуна эрте келип калышы мүмкүн. Анан 5-10% кеч келип калышы мүмкүн. Кээ кыздар бар да, жанагы 10-класста, 11-класста окуп атынан ой келбей атат, анан эми келип калды, 17-18, 1-курста окуп атканда келгендер да бар да ушундай. Ар түрдүү болот. Буга врачтын кеңеши керек. Кеч келсе, 14-15 жашта келбесе врачка кайрылыш керек. Бирок эрте келген бул патология эмес. Аны токтотконго болбойт. Бул организм, бул деген гормондор организмде жанагы немен аял кишиге тиешелүү гормондордун таасиринен болот да, бул гормон неме этеккер келишичи. Кээде эрте келип калса эч коркуштун кереги жок. Кыз балага гигиенаны үйрөнүш керек энеси. Кыздарга айрым мамиле жасаш керек. Эне тарбиялайт кызды көбүнчө. Ошо кичинекейинен баштап үйрөтүп, уже кичине эметип калганда ушундай болуп калды деп коркуп кетиши мүмкүн кыз бала. Удурук эле айыз келип калып, жанагы кан көрүп калсам, эмне болуп кетти, может бирдеме болуп кеттим деп коркушу мүмкүн. Жыгылып, может бирдеме болдум деп. Аны коркутпай, кыз бала ушундай, кыз балдар чоңоюп баштаганда ушундай айыз келет. Келечекте энелер ушундай болуш керек. Келбей калганда болбойт, кызым сен кетире келип калыптыр деп түшүндүрүп, аны түшүндүрүш керек, түшүндүрүү жолун. Алар коркуп кетиши да мүмкүн чындыгында. Эми этеккер өз нормада 12-14 жаш, подростковый период. Бирок ушундай учурлар болуп калат, кээде 2-класста, 1-класста келип калган учур болуп калат азыр. Эми заман талабына ылайык азыркы тамаштан зависит этиши мүмкүн аларчы. Жана гормоналдык фондон зависит этиши мүмкүн кыздын өзүнүн. Бирок эрте келип калган болот, анан коркуштун кереги жок. Эми эне болгондон кийин жана кызга гигиенаны үйрөтүш керек. Кандай алып жүрүш керек этеккер келгенде. Прокладка коюш керек, кызым андай мындай, сен буга коркпо, ушундай болот, кыздар чоңойгондо чоңоюп айтасың деп түшүндүрүш керек. Менструальный цикл келип баштаган, бул уже подготовка болуп баштайт организм келечекте эне болууга. Көбүнчө бул этеккер өзү 12-14 жаштан келет. Эми анча-мынча болуп калат, 1-2%, 1-2 класс бүткөн кыздарда болуп калды. 6-7 жаштардан келип калды азыр. Анын коркунучу жок. Бирок ошол мезгилде эми кыз кичинекей болсо апасы жардам берип, прокладканы алмаштырып, күндө жуундуруп аны жардам берүүгө аракет кылыш керек. Анын эч коркунучу жок. Например, 1-2% кыздардын кушуна эрте келип калышы мүмкүн. Анан 5-10% кеч келип калышы мүмкүн. Кээ кыздар бар да, жанагы 10-класста, 11-класста окуп атынан ой келбей атат, анан эми келип калды, 17-18, 1-курста окуп атканда келгендер да бар да ушундай. Ар түрдүү болот. Буга врачтын кеңеши керек. Кеч келсе, 14-15 жашта келбесе врачка кайрылыш керек. Бирок эрте келген бул патология эмес. Аны токтотконго болбойт. Бул организм, бул деген гормондор организмде жанагы немен аял кишиге тиешелүү гормондордун таасиринен болот да, бул гормон неме этеккер келишичи. Кээде эрте келип калса эч коркуштун кереги жок. Кыз балага гигиенаны үйрөнүш керек энеси. Кыздарга айрым мамиле жасаш керек. Эне тарбиялайт кызды көбүнчө. Ошо кичинекейинен баштап үйрөтүп, уже кичине эметип калганда ушундай болуп калды деп коркуп кетиши мүмкүн кыз бала. Удурук эле айыз келип калып, жанагы кан көрүп калсам, эмне болуп кетти, может бирдеме болуп кеттим деп коркушу мүмкүн. Жыгылып, может бирдеме болдум деп. Аны коркутпай, кыз бала ушундай, кыз балдар чоңоюп баштаганда ушундай айыз келет. Келечекте энелер ушундай болуш керек. Келбей калганда болбойт, кызым сен кетире келип калыптыр деп түшүндүрүп, аны түшүндүрүш керек, түшүндүрүү жолун. Алар коркуп кетиши да мүмкүн чындыгында.